Спортқа қойылған ақшалар, чоң ұтыштар, тез арада төлемдер, ишенимді букмекер. Март күнү эртең менен вируска кабылгандардын саны 106.034 жетти. Алардын арасынан 3594 көз жумуп, 59924 киши сакайып кетти. Коронавирусту бир күндүн ичинде дүйнө жүзү боюнча 4000 киши жуктуруп алды. Алардын көбү Италия, Түштүк Корея жана Иран мамлекеттеринде экенин Джон Хопкинс атындагы университеттин системалуу үзүлдү жана инженерлик борборунун сайтындагы маалыматка таянып айтууга болот. Мисалы, Италияда коронавирус жуктургандардын саны 7 март күнү 4616 болсо, бүгүн 5883 жетти. Түштүк Кореяда бул көрсөткүч 6767ден 7134-кө, Иранда 4747ден 5423-кө көтөрүлдү. Ошондой эле вируска кабылгандар Франция 949 киши менен Германияда 800 киши көбөйүп кеткенин көрүүгө болот. Ал эми коронавирус башталган Кытайда абал бир аз турукташып калды. Тагыраагы бир нече күндөн бери жуктургандардын саны 80 миңден аша элек. 2 март күнү көрсөткүч 80.026 болсо, 7 мартта 80.651 болду. Ал эми бүгүн 80.695. Жалпысынан айтсак, 8 март күнү эртең менен вируска кабылгандардын саны 106.034 жетти. Алардын арасынан 3594 көз жумуп, 59924 киши сакайып кетти. Маалымат бага аралаш маалымат.